Күндүн маанилүү окуялары камтыган Ош Пирим жаңылыктары назарыңыздарда. Кутмандуу кечиңиздер менен алгач бүгүнкү күндүн негизги окуяларынан кыскача анонс. Дүйнөнүн 17 өлкөсүнөн келген диний аалымдар Борбор калаага чогулуп, экстремизм маселесин талкуулашты. Өлкөдө өндүрүлгөн көмүрдүн 3/1 бөлүгүн камсыздап келе жаткан Перетикул ишканасы башкаларга үлгү болчу компания. Мындай оюн экономика министри Темир Сариев билдирди. Ынтымактуу үй бүлө күчтүү өлкөнүн тиреги. Дал ушундай максат менен Ош Пирим телеканалы үй бүлөлөрдү элдин алдына алып чыкты. Илим билим болгон жерде терроризмге орун жок. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Бишкекте өтүп жаткан эл аралык симпозиумда сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Ал дин ишмерлеринин Кыргызстанга чогулуп мындай иш-чара өткөрүп жатканын кубаттады. Ошондой эле мамлекет диний кырдаалды көзөмөлдөөнү колго аларын билдирди. Бүгүн Бишкекте муфтият Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен биргеликте экстремизм жана такфиризмдин коомго келтирген коркунучу деген аталышта алгачкы эл аралык симпозиум өткөрдү. Симпозиумга Египет, Монголия, Иордания, Сауд Аравиясы, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу 17 мамлекеттен муфтийлер жана диний ишмерлер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө терроризмге кантип бөгөт коюу маселелери бардык дин аалымдарынын көз карашы менен талкууланды. Терроризм каяктан чыккан? Бул исламдан чыккан эмес. Исламдын душмандарынан эле чыгып, кайра эле ушул аркылуу исламдын душмандары гана пайдаланып, бүткүл ааламга исламдын жүзүн каралап атат. Бирок чындыгында биз да бүгүнкү күнү ойготуп ушу ишке салып атат деп. Бул кишилердин бардыгынын ойлору бир, жакын, терроризмдин эч кандай мекени жок, эч кандай дини жок булардын. Бул ислам динде гана ушундай жаманаттуу кылып аткандыгынын бардыгы эле белгилеп кетишти. Кыргызстандын казынасы андагы элден түшкөн салыктын эсебинен толтурулат. Айрыкча өлкөдөгү ири ишканалардан түшкөн миллиондогон сомдор бюджеттин ордун толтуруп, мамлекеттин муктаждыктарын жоюуга сарпталат. Мына ушундай ири ишканалардын катарына Алай жергесинде күркүрөө иштеп келе жаткан Перетикул ишканасы да кирет. Өлкөдө өндүрүлгөн көмүрдүн 3/1 бөлүгүн камсыздап келе жаткан бул ишкананын шарты менен өлкөнүн экономика министри Темир Сариев жеринен таанышып, мекемеге эң мыкты деген баасын берди. Деңиз деңгээлинин 3500 метр бийиктиктеги тоону багынтып, анын астынан кара алтынды алып чыккан түйшүкчүл кызматкерлер бетин көмүр жууганына ыраазы. Анткени алардын баары өз жумушун берилип сүйүшөт. Мында 100дөн ашуун техника жана 400гө жакын жаран жумуш менен камсыз болгон. Ар биринин өз кызматы бар. Кызматчылардын бир бөлүгү жерди казып топурагын чыгарса, экинчи бөлүк кара алтынды өндүрүү менен алек. Дагы бир тобу көмүрдү иргеп, чоңун чоңдой, майдасын майдадай унааларга жүктөп, шаарга карай жол тартышат. Ишкананын жетекчилиги ар бир кызматкерге өзгөчө көңүл буруп, мезгил талабына шайкеш келген эмгек акыларын төлөп берет. Кызматкерлер 3 маал ысык тамак жана жатакана менен камсыздалып, эмгекти үзүрлүү уюштуруу үчүн бардык шарттар чечилген. Иштин көзүн билген бул жаамат өткөн жылы 552 миң тонна кара алтын өндүрүп, түштүк аймагын толуктурду көмүр менен камсыз кылуу менен бирге коңшу өлкөлөргө товар экспорттоого жетишкен. Мындай айтып айтканда, республикадан эгерде көмүрдүн 3/1 бердик да, казылган көмүрдүн. Эми Кудай буюрса бизде быйыл 2015-2016 жылга 600 миң тоннанын тегерегинде көмүр казганга аракет кылып атабыз. Мына өзүңүздөр карап атасыздар, бүгүнкү мезгилде бизде коэффициент кырыша почти 1,8 болуп калды да. Эми ошого карабастан Кудай буюрса иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө республикада 200 компанияга көмүр казуу үчүн атайын лицензия берилген. Бирок алардын 34-ü гана өз милдетин аткарып, мамлекетке салык төлөп келет. Жалпысынан өлкө боюнча казылган 1 миллион 800 миң тонна көмүрдүн 552 миң тоннасы Перетикул ишканасы тарабынан өндүрүлүп, мамлекеттин экономикасына бир топ колдоо болду. Электр энергиясы жетишпей жаткан учурда элди жылуулук менен камсыздоого зор салым кошуп жаткан жааматтын иш ыргагы менен Кыргызстандын экономика министри Темир Сариев жеринен таанышып, компаниянын ишмердүүлүгүнө жогорку баасын берди. Бардык адистер айтып атат, Кыргызстандагы ачык
алынган көмүрдүн эң алдыңкы технологияны колдонгон ушул жер экен. Жылына көтөргөнү bir 15-20%-ке көбөйтүп атат. Мына быйылкыга 650 миңге жакын тонна көмүр казып алабыз деп даярдык жүрүп атат да. Бул эмнеге керек бизге? Элдин жылуулукту алышын көмүргө өткөзүшүбүз керек да, анткени электр энергия жетишпей жатат. Аталган көмүркен 1995 жылдары өз ишмердүүлүгүн баштаса, 2004 жылдан бери активдүү көмүр өндүрүүчүлөрдүн катарына кирген. Мамлекет тарабынан көмүр өндүрүү планы аз өлчөмдө чектелип берилгендигине карабастан, ишкана элди кара алтын менен камсыз кылууда маанилүү орунду ээлеп калды. Алай районунда 3 компания ушул жерде иштетет. Ошондон 2 компания булар эми лицензиясы менен эле иштетип атат. 10 миң тоннадан 20 миң тоннага бул кичине эле ишканаларга берилген да. Ошондой эле бул перетикуалга деле ушундай берилген. 50 миң тоннадан 20 миңден 50 миң тонна эле касасыңа бар депчи. Булар запастар саналган боюнча. Бирок перетикуалдын ушундай мүмкүнчүлүгү бар экен, андан көп өтүп кетти да. Мамлекеттик жана эл аралык талаптарга жооп берүү үчүн жетекчилик жогорку квалификациялуу кызматкерлерди алган. Жердин кыртышын бузуудан тарта көмүркенин сарамжалдуу пайдалануу үчүн геологдор, экологдор жана тоо кенчи адистер кызмат кылышууда. Алардын айтымында көмүрдүн запасы дагы бир топ жылга чейин жетет. Көмүрдүн запасы эми мына геологдор бирет, полный документальный текшерилген. Кудай буйруса дагы 10 жылга жете турган үмүттөр бар. Бирок жылдан жылга бул көмүр тереңдикке отуруп кетет. Мисалы айтканда, жылына 50 метрге биз кошулат ушул бул скрушная работалар. Бул жерде техника жаатында көйгөй биротоло чечилген десек болот. Биринин артынан бири тынымсыз иштеп жаткан заманбап техникалар бири жер кыртышын тазалап, бири кара алтынга жетүүнүн амалын издеп атса, дагы бири көмүр казып жүк-жүктөп, айтор кеңеш өкмөтүнүн мезгилиндеги жашоону көз алдыга элестетет. Анткен менен кара алтынга жетүүнүн түйшүгү оңой эмес. Ал үчүн миллиондогон тоннага барабар тоолордун бетин ачып, жүздөгөн унаалар тынымсыз иштеши керек. Көмүрдүн кенine жетиш үчүн бул жердин кызматкерлери дээрлик 140 метрге чейинки топуракты казып алып, мындан бир кыйла алыс жайгашкан аймакка барып төгүүгө мажбур болушат. Ал үчүн 60 тонналык КАМАЗдар күн түн дебей иштеп, 2 нөөмөт менен иш алып барышат. Демек көмүр казуу биз ойлогондой оңой олтоң иш эмес, ал эмгекти, чыдамкайлыкты жана тактыкты талап кылган жумуш болуп эсептелинет. Учурда мамлекет валютаны өлкөдө кармап калуу жана электр энергиясын үнөмдөө максатында көмүр өндүрүүнүн көрсөткүчүн жогорулатууну максат кылууда. Ага ылайык кара алтынды казуу көдөмүн 2 миллион тоннага чейин жеткирүү көздөлгөн. Мындай маалыматты айткан экономика министри Темир Сариев мамлекеттин мыйзамдарына баш ийип, бардык техникалык коопсуздукту сактоо менен ийгиликтүү ишкерди кылып жаткан Перетикуал ишканасын өйгүл катары көрсөтсөк болот деген пикирин билдирди. Кара кечеге биз барып жүрөбүз. Ал жерде бир нече кожоюн бар. Ар жерден чукуу эле алып атышат да. Көмүрдүн сапаты да кетип атат. Көп көмүрлөрдүн бар алдында калып атат. Үстүңкү кыртышты алган аз. Технология колдонбойт. Биз мына ошол технологияны колдонуп, алдыңкы технологияны колдонуш керек. Муну үлгү катары көргөзсөк болот. Ушул жердеги. Ошол эле учурда бир нече компаниялар көмүр казууга лицензия алганы менен алардын көпчүлүгү техникасы жетишпестиктен жана тажрыйбасы аз болгондуктан мамлекет тарабынан берилген талаптарды толук аткара албай жатышат. Ал эми көп жылдык тажрыйбага Перетикуал компаниясы заман өнүккөн сайын мезгилден артта калбай, автопарктарын заманбап унаалар менен толуктап, эл аралык деңгээлдеги билим тажрыйбага адистерди жубушка алып, айтор мамлекет тарабынан берилген тапшырмаларды ашыгы менен аткарууга белсенип турган чагы. Кыргызда чымчык сойсуда касапчы сойсун деген сөз жок жерден айтылбаган тура. Көмүр өндүрүү тармагында чейрек кылымга тете тажрыйбага Перетикуал компаниясы бутуна тура албай кыйналып жаткан жаш компаниялар үчүн кен иштетүүнүн чыныгы үлгүсү болуп кала бермекчи. Кенжебек Мамат Садыкова, Шаршен Шайымкулов, Бош Бирим жаңылыктары. Бүгін бір ақш доллары базарларда 59 сомға түшті. Бирок Улуттук банктын сайтында 1 доллар 63 сом 75 тиын деп көрсөтүлгөн. Өткөн айда ири акча алмаштыруучу жайларда доллардын курсу 65 сомго чыккан. Аны Улуттук банктын төрага орун басары Нурбек Жеңиш жасалма кымгут жүрүүдө деп атап, доллардын кымбаттоосуна объективдүү себеп жок деп белгилеген. Ошол эле учурда бүгүн Бишкектеги кээ бир акча алмаштыруу жайларында акш валютасы 57 сомго чейин дагы түштү. Бул көрүнүштү серепчилер рублдин конунун өскөндүгү менен байланыштырууда.
Эгер каражат табылса, мугалимдердин айлык акысы сентябрдан тарта көтөрүлөт. Бүгүн Жогорку Кеңештин КСПК фракциясы мугалимдердин айлыгын жогорулатуу маселесин талкуулады. Анда билим берүү министри Эльвира Сариева жана Каржы министрлигинин өкүлдөрү катышкан. Каржы министрлиги болсо учурда бул маселени чечүүгө эч кандай каражат жок экендигин, кошумча булактар аркылуу гана маселе чечиле тургандыгын айтышууда. Негизинен биз педагогиялык жамаатта акыны 50%дан кем эмес кылып көтөрүүнү сунуштап атабыз. Көтөрүүнүн эки курамы бар. Биринчи бул жана базалык жагынан азыр ар бир саатка төлөйбүз да, ошол сааттын акысын 50%га көтөрүп, буга кошумча 1 сентябрга жакыныраак дагы стимулдук жагын көтөрөлү деген сунуш кылып атабыз. 29 апрелден тарта букмекердик кеңселер жана тотализаторлор жабылат. Аталган жайларды жабууга багытталган мыйзам парламент тарабынан ушул жылдын 25 февралында кабыл алынган. Мыйзамга президент 13 апрелде кол койгон. Бул мыйзамга ылайык 29 апрелден тарта букмекердик кеңселер жана тотализаторлордун бардыгы жабылат. Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы аталган тармакка берилген лицензияларды жокко чыгара тургандыгын да жарыялады. Тийиштүү буйрук 16 апрелде чыккан. Улуу ата мекендик согуштун 70 жылдыгына карата медицина факультетинин студенттери ардагерлерге сый-урмат көрсөтүштү. Кечеги кандуу согушту кечип улуу жеңиш менен кайткан 6 ардагер чакырылган. Бизге жаркын жашоону тартуулаган ардагерлерге медицина факультетинин мугалимдери каалоо тилек айтышып, студенттер болсо концерттик программасын тартуулашты. Ушул ардагерлерге арнап дагы биздин Орустун посольствосунан посолдун жардамчысы келип дагы жакшынакай өзүнүн жакшы ой тилегин айтып берип атат. Биз буларга азыр эми чакан гана бир мындай жылуу сөз, чакан концерт, анан азыр өзүңөр да бир көрүп кеттиңер, ушундай жакшынакай бир маанай жасап берели деп өзүбүздүн күчүбүз менен бир художественный самодеятельность организовать эттик эле. Ош шаарындагы 36-806 аскердик бөлүгүндө улуу ата мекендик согуштун 70 жылдык мааракесине карата аскердик техника, курал жарактардын ар кандай түрлөрү даярдалууда. Анткени быйыл жеңиш майрамынын урматына карата шаар бийлиги тарабынан өзгөчө программадагы майрамдык кече уюштуруулары күтүлүүдө. Бул жерде техникалар даярдап атат, 78 единица техника, ар түрлүү техникалардан 6-6-дан 78 техника. Алардын ичинен дөбө аскерлердин күжүрмө унаасы бар. Артиллериялык пушкалар бар, артиллериялык күжүрмөн машиналар бар, жана сүйрөп жүрүүчү машиналар бар, КАМАЗ бар, ГАЗ-66 адам ташып жүрүүчү жана күжүрмөн автоунаалар да бар. Ошонун бардыгын азыркы мезгилде краскага даярдап, жарымын краскалап, сырдап даярдап атабыз. Аскерлердин күнүмдүк милдетинен сырткары ар кандай маданий иш-чаралардын уюштурулуп жаткандыгы, аларга руханий баалуулук тартуулап, патриоттук сезимдерин күчөттөрү баарыбызга маалым. Мына ушунун негизинде бүгүн 36-806 аскер бөлүгүндө түштүк регионундагы бардык жоокерлер арасында конкурс уюштурулду. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы материалда сөз болот. Muhallimdin baldarga birinci üretken A tamgası, oşol men, oşonun bari men dep bilip жүргөн апа. Ош шаардык мэриясынын, ошондой эле шаардык маданият башкармалыгынын колдоосунун негизинде түштүк батыш командачылыгынын номер 36-806 аскердик бөлүгүндө аскер таланттары 2015 кароосуна өткөрүлдү. Буга өлкөнүн түштүк аймагындагы аскердик бөлүктөрдөн келген командалар өз таланттарын элге тартуулашып, команданын намысын коргоонун аракетин кылып жатышты. Ал эми уюштуруу тобу мындай иш-чараларды аскерлердин арасында өткөрүүнүн зарылчылыгына токтолду. Жоокерлердин арасында патриоттуулукту жана жаш өспүрүмдөрдүн арасында патриоттуулукту жогорулатуу боюнча эң негизги максат ушундай болуп турат. Ошондой эле улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналып, ушул биздин ата бабаларыбыздын, ушул биздин ардагерлерибиздин сый-урматына арналып ушул Кароосунак уюштурулуп жатат. Кароосунакка, Алабукка, Алай жана Баткен облустарынан да аскерлер келген. Албетте булардын ар биринин ичинде биринчиликти алсам деген жакшы ой максаттар бар. Ал эми уюштуруу тобу болгон шаардык мэрия жана маданият башкармалыгы төмөнкүдөй белектерди караган. Бул конкурстун жеңүүчүлөрү республикалык деңгээлде өтүүчү конкурска жолдомо алат. Ал жакта республика боюнча бардык аскердик мекемелердин чыгармачыл топтору келет. Бул иш-чара республикалык деңгээлде. Ал жактан отборочный баягы чыгармачыл инсандар өзгөчөлөнгөн
чыгармалары менен таанылган инсандардын бардыгын биз сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Башка мамлекеттерге дагы жөнөткөнгө уже сүйлөшүүлөр бар. Мындай багыттагы иш-чара аскер кызматкерлеринин арасында жыл сайын эле салтка айланып өткөрүлүп турат. Албетте мекен коргоочулар кызматынан сырткары мындай иштерге катышуу, көрүү менен руханий дүйнөсүн байытып, патриоттук сезими күч алат. Ошондой эле уюштуруучулар мындай багыттагы конкурстарды башка тармактагы кызматкерлерине да сунуштап, жыл сайын өткөрүү үчүн аракеттер көрүүлөрүн баса белгилешти. Абайнур Большевиков, Мирлан Ормонов, Шаршен Шайымкулов, Ош Бирим жаңылыктары. Кыргызстанда санариптик берүүгө өткөндө чет өлкөлүк телеканалдар бардык аймакка бекер таратуучу социалдык пакетке кирбейт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбаева билдирди. Анын айтымында ага бюджеттен каржылана турган каналдар гана кирет. Мында сырткары социалдык пакетке сынактын негизинде жеке компаниялар да кошулган. Жалпысынан 15 телеканал кириши мүмкүн. Кыргызстан 2015 жылдын июнь айында санариптик берүү форматына толук өтүү боюнча 2006 жылы эле Женевада келишимге кол койгон. Ош шаарында алгачкы жолу массалык маалымат каражатынын демилгеси менен өлгүлүү үй бүлөлөр арасында кароо сынак өткөрүлдү. Сынакка шаардын бардык аймактарынан мыкты делген үй бүлөлөр келип, 3 түрдүү номер боюнча күч сынашты. Сынак Ош Бирим телеканалынын демилгеси менен Жаштар комитетинин демөөрчүлүгү астында уюштурулган. Кененирээк алдыдагы материалда сөз болот. Бекем үй бүлө күчтүү мамлекетти түзө алат. Үлгүлүү үй бүлө өзгөлөргө өрнөк боло алат. Шаардык деңгээлде уюштурулган үлгүлүү үй бүлө сынагына аймактардан сунушталган мыкты делген 10 үй бүлө катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Бир топ жылдан бери үй бүлө коломтосунда түтүн булатып, калк арасында кадыр барктуу жубайлар тандалып алынган. Катышуучулар арасында жаш жубайлардан тартып улуу муун өкүлдөрүнө чейин бар. Турмуш куруп жашап жаткандарына 20 жылдын жүзү болуп, бир кыз, бир уулдун ата-энелери. Учурдагы коомчулук үчүн негизги көйгөйлөр катарына кошулган үй бүлөлүк ажырашуу маселелерин азайтып, коомду мыкты үй бүлөлөрдүн катарын көбөйтүүгө өбөлгө боло турган сынакты Ош Бирим телеканалы демилгелеп уюштуруп чыкты. Ал эми шаар жетекчилиги колдоосун көрсөтүп, шаардык жаштар комитети демөөрчүлүк кылды. Үй бүлө кичинекей мамлекет, андыктан мыкты үй бүлөлөр көп болсо, мамлекеттагы мыкты болооруна уюштуруучулар терең ишеништи. Кудайым буйрса, Ош Бирим телекомпаниясында бул багытта чоң алдында чоң максаттар бар. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттин түзүлүшү мына ушул биз сыяктуу, мына ушул сахнада турган инсандар сыяктуу үй бүлөлөрдөн куралат. Канчалык үй бүлө үлгүлүү болсо, канчалык үй бүлө ийгиликтүү, бай, тынч жашаса, албетте мамлекетибиздин түркүгө бийик, келечеги кең болот. Мен барыңыздарга ийгилик каалайм. Анткени жана жогоруда айтылгандай, үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Мамлекет үй бүлө бекем болсо, үй бүлөдө ынтымак болсо, бизде мамлекетибизде дайыма мамлекетибиз бекем болот, ынтымак болот. Сынак 3 этаптан саламдашуу, жеке номер жана көрүнүш болуп бөлүндү. Ар ким өз талантына, өз мүмкүнчүлүгүнө жараша түрдүү программаларды аткарып, көрүүчүлөр үчүн мыкты маана жаратууга түрткү берди. Коом үчүн идеологиялык мыкты сабак боло алган сынактын катышуучулары да түрдүү кесип ээлери болгонуна карабай, сахнада өз таланттарын жогорку деңгээлде көрсөтүүгө далалат жасашты. Алчадай жүзүң мөлтекке. Түрдүү жааттагы өздөрүнүн үлгүлүү жүрүм-турумдарын, мыкты өнөрлөрүн көрсөтүү менен калыстардын баалоосуна жубайлардын эң мыктылары татыктуу боло алышты. Негизинен бул иш-чарага шаарыбыздын 10 аймактык кеңештин эң алдыңкы үй бүлөлөрү тандалып, шаардын биринчилигине ат салышты. Ал эми иш-чарага бирден бир ошол түзөн-түз көмөк көрсөтүп, демөөрчү болгон биздин Ош шаардык жаштар иши комитетине бир чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз ал эми Ош Бирим телеканалы ушул сыяктуу биздин башка долбоорлорду ишке ашырып, бир гана үлгүлүү үй бүлө эмес, мындан арыда биз токтолбой алдыга карай кадам таштаганга даярбыз. Калыстардын чечимине ылайык үлгүлүү үй бүлө катарын толуктап, мыкты аталгандарга атайын дипломдор жана баалуу белектер ыйгарылды. Бирок негизги жеңиш бул эмес. Жеңиш түрдүү оор кыйынчылыктарда бирин-бири сыйлап, бир багытты көздөп, бала тарбиялап, турмуштун ачуу татуусуна карабай, коломто отун өчүрбөгөн үлгүлүү үй бүлөлөрдү коомго даңазалоо, ажырашуу, жетим жесирлердин санын азайтууга көмөк көрсөтүү.
Үлгүлүү үй бүлө 2015 кароо сынагын толук түрдө жекшемби күнү саат 20:00 көрө аласыздар. Гүлмайра Махмедиева, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү биздин жаңылыктарыбыз соңуна чыгат. Алдыда болсо аалам алкагындагы кабарлар менен Сурма Шаршембаева тааныштырат. Кызматта мен Салтанат Исакова болдум. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүздөрдү ийгилик коштосун.